Bizde alбетте ең баалуу бул адамдын өмүрү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жүрөк кан тамыр оорусу бүгүнкү күндө аябай күч болуп атат. Каза болгондордун 51% статистика боюнча ушу жүрөк кан тамыр оорусунан каза болот экен. Өз убагында 2011-жылы профессор Калдарбек Абдыраманович тарабынан демилге көтөрүлүп, Жалал Абад областында улутташтырылган клиникада бүгүн жүрөк оорусуна операциялар жүргүзүп, 300дөн ашык операция болуп, ийгиликтүү иштер болуп атат. Убагында филиал болуп ачылган 2011-жылы. Андан кийин өз алдынча ушу түштүк регионалдык улуттук центр катары статусун алган. 3000 бүгүнкү күнү ошол улутташтырылган Батыровдун бир объектисинде жайгашып, 3,5 метр квадрат жалпы аянты. Ушу болгон аракетин жасап, бир 3 миллион тегерегинде каражат жумшап, ремонтун кылышты. Жалпы сметасы 100 миллионго жакын болуп атат. Ошону өкмөт бир эске алып, колго алып, калган каражатын дагы жардам берсеңиздер, бөлүп болобу график кылып, бул эмнени берет? Ошол жерден Баткен, Ош, Жалал Абад областтарынан ушу операцияга келебиз деп кезек күтүп турган орукчан жарандарыбызга шарт түзүлүп, мындан дагы 300дөн дагы 1000ге чейин жеткенге мүмкүнчүлүк бар деп өзү да келип айтып кетти да. Мен ойлойм, бул өз алдынча центр ийгиликтүү иштеп аткан центр. Мына ушул борбордун кайрадан ишин өркүндөтүп, өстүргөнгө өкмөт шарт түзүп, жардам бериш керек.